в таком прекрасном зале открывается. Россотрудничествонун Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү мектептердин 9-11 класстарынын окуучулары үчүн орус тилинде жана предметтик мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү грантын ишке ашыруунун алкагында Түндүк Кавказ Федералдык университетинин окумуштуулар тобу ОШМУнун башкы имаратында математика жана так илимдердин орус чумалыгынын ачылышын өткөрдү. Аталган билим берүү иш-чарасы орус тилиндеги мектептердин 9-11 класстарынын окуучуларына математика, физика жана информатика, виртуалдык дүйнөлөр боюнча лекциялар жана практикалык сабактар 10 академиялык сааттан өткөрүлөт. Мы уже сейчас видим, что оно вызвало интерес. У нас было достаточно большое количество заявок, желающих поучаствовать. Но это говорит о том, что, во-первых, и Киргизия с Россией сохраняет очень дружеские отношения. Я не первый раз в Киргизии восхищаюсь и киргизским народом, и кухней Кыргызстана. Да. Вот. С огромным удовольствием приезжаю, провожу здесь время, знакомлюсь. Это имеет определенный такой накопительный эффект. Мы все чаще видим и в стенах своего университета ребят из Кыргызстана. Обучаются, очень многие возвращаются работать, и мы сохраняем контакт, сохраняем взаимодействие. Жыйындын жүрүшүндө мектеп мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстары ишке ашырылды. Окутуу 3 багытта: физика, математика жана информатика боюнча табияттануу дисциплиналарын окутуу жаатында кесиптик компетенцияларды жогорулатууга багытталган. Түндүк Кавказ Федералдык университетинин окутуучулары Россотрудничествонун 9-11 класстын окуучулары үчүн иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү грантын ишке ашыруунун алкагында ОШМУдан сырткары Жалал-Абад, Кызыл-Кыя шаарларындагы жогорку окуу жайларында болушат. Бул долбоор билимдүү жаштарды Орусиянын жогорку окуу жайларынын бакалавриат программаларына гранттык окууга тартууга жардам берет. Мамлекеттик университети дагы бул жерде чогуу Северо-Кавказский федеральный университет менен чогуу катышып атабыз. Анткени биз алар менен ар түрдүү багытта кызматташабыз. Бүгүн эле биз ошол биргелешкен билим берүү программаласын ишке ашыруу боюнча, студенттерди алмашуу боюнча, ошондой эле чогуу илим иштери жүргүзүү боюнча дагы бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Айрыкча акыркы мезгилдерде өтө маанилүү болгон Скопуска чыга турган бир макалаларды жарыялоо боюнча жана Скопус конференцияларды чогуу өткөрүү боюнча дагы сүйлөшүп жатабыз. Иш-чарага окуу жайдын илимий иштер жана инновациялар боюнча проректору Руслан Арапбаев баштаган структура жетекчилери, Ош шаардын мэриясынын өкүлдөрү жана шаардык, областтык мектептердин мугалимдери жана окуучулары катышты.